полжу иштедим, кинотеатр Пылесосто иштедим. Үй бүлөңүз тууралуу Дайырбек эч айтпайсыз да, эмне себептен? Бала үчүн да жашайын деп аракет кылдым. Бирок тандоо ушундай болуп калат экен. Же аялың тандашың керек, же апаң тандашың. Экөөнүн бирөөсүн гана тандашың керек. Жеке жашоону вообще бербе. Ошол жерден токтотом дейчү элем. Базарда картошканын баасы канча? Достор, бул маекти жөн эле көрүп койбостон Дайыр Исмадияровдон 3000 сом утуп алыңыздар. Шарттар оңой эле, каналга катталабыз, лайк коебуз, коңгуроону басабыз жана комментарий калтырабыз. Баки кандайсыз? Ден соолтор жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Үйдө эле отурасыз. Олтурган башка кеп жатам. Жакшы. Эми биринчи суроом, мурда аябай көп мындай хиттер, мисалы Кара көзүм, Тутанба сүйүү, эми айтсак аябагандай көп. Эмне үчүн акыркы убакта ушундай хиттер чыкпай атат? Мен ойлойм, ар бир ырчынынбы, кесиптинби өзүнүн, ар бир адамдын өзүнүн доору болот депчи. Анан ал кезде баягы элге көрүнсөм, элге ошол эмгегим сиңсе, элге таанылсам, элге ырларым уккулуктуу болуп жетсе деп аракет кылчу экенбиз да. Прям ар бир чакырган жерден калбай, прям любой жерге барып, бекер да болсо ырдап жүргөн күндөр болгон да. Ошондон улам биз ырга иштечүбүз да. То есть ошол эле радио, теле, любой жактан ырларыбызды өзүбүз раскрутка кылчубуз. Азыр баягы доор өттү дейин десем туура эле болот да. Себеп дегенде азыр жаштар уже TikTok менен аралашып, TikToктогу ырлар бир ай популярный болуп кеткен дагы, бир айдан кийин уже жанагы чыгармалар эски болуп калат экен да. А биздин ырлар, бир ырың мисалы үчүн бир жыл бакчу да, чындап элечи. Азыр бир ыр бир эле ай хит болот, ошон унутулуп калат экен. Ошон үчүн тез иштеш керек болуп калат. Ал дарамет уже жок. Чарчадык бир аз дебейсизби? Анан экөөбүз сүйлөштүк да, анан сүйлөшкөндө сиз айтпадыңызбы, мен көп интервью бербей атам депчи. Макул, экөөбүз сүйлөшөлү да. Эмнеге көп интервью бербей атасыз? Чын-чынына келгенде мына эпидемия башталгандан бери көп эле жака чакырды, чоң интервьюлар, ошол эле гезит беттерине, телеканалдар чакырды, баарына эле баргым келбей атат. Себеп дегенде эмнени айтам? Үйдө жатам деп эле айтам. Ошон үчүн. То есть жаңылык жок. Мен мурда интервью бергенде бир жаңылык менен айтчумун да. Сага эмнеге берем дедим? Сен мындай банальный суроолорду бербейсиң да, мындай. Уккулуктуу интервьюларын көрүп жүрөм. Уккулуктуу мындай элге кызыктуу информацияларды бөлүшкөнгө аракет кыласың да. Ошол карманыңан ошол нерсени кайрымак сымал кылып суруп чыгасың да. Ал айткысы келбей атса дагы бул жагынан буйтап, бул жагынан буйтуп атып сен чыгарасың да. Анан ошого сенде балким баягы эл билбеген информациялар менен бөлүшкүм келди да. Эми ал жаңылык деле жок деп атпайсызбы? Анан буга чейин сиз угушум боюнча ошол ырчылыкка келгенге чейин соода тармагында дагы иштеген экенсиз. Калп айтпасам, ошол тууралуу бир аз айтып бербейсизби? Соодага чейин эл катары эле Орусияда эмгектенип келгем. Мен баягы университетке биринчи курска өткөндө эле сразу эле 3 ай барып, майда келдим Бишкекке, университетке өттүм. Анан сентябрга чейин 3 ай убактым бар болчу. 3 ай качап өзүмүн кийим кечеме, квартирама, тамак ашыма акча табайын деп Екатеринбург шаарына кеттим. Ошол жака барып, полжу иштедим, кинотеатр Пылесосто иштедим. Азыркы бандай тез татымдар бар го. Ошолор жеп таштап кетет. Ошо столдорду, подносторду менен тазалап, столдорду тазалап да иштегем да. Андан кийин базарда иштедим. Ошентип жылына жайында 3 ай, кышында 3 ай иштеп. Эмеде январга чейин автоматтан бүт сабактардан алам дагы. Эрте кетем, 1 ай мурун кетем. Анан кийин 1 ай кечигип келем. Тиги кайра автоматтан алганга аракет кылам да, жакшы окуп. Программаны кууп жетип алган аракет кыласыз. Аны ошентип ярмаркада иштеп калдым. Азыр көпчүлүгү мисалы үчүн
Мени банда ярмаркадан тааныган кесиптештерим бар да. Ярмарка деген түшүнөсүң да. Мына азыр бизде Орто Сайда орус кемпирлер жолго эле товарларын чачып, а биз Орусияда Екатеринбургдун жакын жайгашкан кичинекей шаарларга, мисалы үчүн Бишкек деп коелу, Екатеринбургду. Кантка, Кара-Балтага, ошондой шаарларга барып, жолго эле мындай тент тартып алып, товарларды таштап, суббота, воскресенье суда калат. Жайып алып эле. Жайып алып эле. Биз базардан карызга аласың товарды. Анан ошол жакка барып, анан кээде ушундай болуп калат эле, эми жолду ал жерде кайтарбайт. Очередь менен кайтарасың өзүң товарың. Ар ким ошо үйүктө эле жаап коет, тент менен кайра үстүн жамгыр жааганда. Анан ошол көчөдө эле жатасың өзүң товарыңды кайтарып. Ушундай күндөрдү өткөргөнмүн да. Андан кийин ошол жактан кичине болсо дагы акча таап келип, анан Дордойго чыктым. Оптом алып, анан эме китайскийде ряд бар, розница. Эме жактан оптомдон алып келем да, бул жактан розница сатам. Ошентип акчамы жасадым дагы $1000 кылып. Канча жашта элеңиз? Экинчи курспу, үчүнчү курспун. 26 20, по-моему, 2 болуп калсам керек эле. 22? 22 жашым болуш керек. Эсимде жок. Анан ошол $1000 кылып алып Кытайга жөнөйм. Элдер 50 миң, 100 миң доллар менен Кытайга товарга барса, мен $1000 менен кеттим. Кайсы оюн менен билбейм. Жүрөк бар экен да, азыр жизнь барбайм го. Азыр эс алганым деле $1000 жетпей калат да. $1000 менен барып, анан ошол жакта эже байкелер менен таанышып, мени магазинчилер менен тааныштыргыла дедим. Түз эле алайын дедиңиз. Кирип, паспортумду бердим. Мен эмеде залогдо калам, мага товар бер. Сатып эле кайра акчасын берем. А бул жактан байкем менен эжеме аренда контейнер алдык. Пустой контейнер, товарым деле жок. Анан ошого салам, даяр тургула деп кеткем да. Анан жана бир магазинчи менен сүйлөшүп, по-моему, $8000 мага товар берди. Мен аны салдым. Өзүм залогдомун. Отель бар. Үрүмчүдө отелдер бар. Аттарын унутуп калдым. Бирөөсү кымбат, бирөөсү арзан. Акчам жок маалында арзанга жашайм. Кичине акча келип калганда сию эле ушундай эме отель бар болчу. Эми үрүмчүгө каттагандар билет. 2 эле отель бар да. Аны ошентип биринчи товарым ач элек туруп сатылып кетти. Акчаны сразу салды, доверияга кирдим, дагы эчелеп, ошентип баштагам Дордойдо жумушум. Азыр да уланып келдиңиз. Азыр мен өзүм иштебейм, атак. Ошондо Кытайга барганда кытайлар сизди мындай кыргыз деп деле кабыл албаса керек эле. Мындай көрүп элечи. Арык баягындай эме болгондуктанбы, базар аралап, ал жакта базар жок да. Базар деген ал биздин торговый центрге окшош да. Эми келип атпайбы бизгечи торговый центрлер. Ал кезде ал жакта бүт базарлар ушундай мындай узундан эмес, бийикке өскөн да, этаж-этаждап. Кыдырып жүрсөм, кечки бар, няню деп бирдемкелер бере берет болчу. Анан биз переводчиктер менен жүрөт болчу. Переводчиктер ар бир товарга $1 50 тиындан 50 центтен отурат. Мисалы үчүн мына джинсыны тиги 11 десе, мага 12 деп которуп берет. Анан ошентип канча жүрдүм да анан түшүндүм. Сандар жатташым керек экен депчи. Чогуу арасында эми кытайча түшүнбөсөң кирип туруп эле тиги переводчигим сразу эле кирип айтат. Короче, $1 кымбатыраак айт дейт. Еще биз ал переводчикке отдельно акча беребиз. Ал тияктан да еще акча. Эки жактан тең. Анан сандарды үйрөнүп алгандан кийин өзүм эле уже напрямую сүйлөшө баштадым. Ошентип 1 жылдай Кытайда жашагам. 1 жыл. Гуанчжоу, Урумчи. Жакшы, эми сизди жакындан билгендер Дайырбек айтат да, Дайыр аябай таза бала дешет да. Аябай таза жашайт. Бүт нерсеси өзүнүн ордунда депчи, мисалы кийимдери да. Бир кийим эле бир жерде тура эмес болуп калса деле ушуга мындай чыдабайт ошол нерсеге депчи. Бүт ушундай пунктуальный адам депчи. Анан өзүмчүл дагы мүнөзү бар дейт да. Ушул тууралуу кичине айтып кетсеңиз. Чын эле мындай таза, ушундай. Эми ар бир адам менин оюмча бул тарбиядан болуш керек. Мисалы үчүн мен укмуш деле таза эмесмин, менден чоң байкем бар, Төрө деген. Ал биз кичинекей кезибизде эжелердин баары күйөөгө тийип, экөөбүз эле калганбыз. Анан
үй жыйнаганы келгенде мен шык деп туруп килемдердин алдына эле шыпырып эптеп көз көрүнгөн жерлерди эле жыйнайт элем. Ал генеральный жыйнайт эле да. То есть ал тарбиядан да. Анан ошону көрүп жүрүп деле банда үйрөнөт экенсиң да. Анан мне кажется, баягы эмеде гастролдо жүрөсүңбү, үйдө жашайсың, каерде жүрсөң да өзүңүн удобствоңа жарашыктуу жашашың керек да. Мисалы үчүн сен каалагандай ремонт болуш керек, сен каалагандай мебель болуш керек, сен каалагандай кийим болуш керек удобный. Бул какой-то бир процент эгоизмди алып келет экен да. То есть бул эмнеден келип чыккан? Биринчи кезекте адам өзүн сүйүш керек да. Сен өзүң сыйлаш керек. Өзүңдү сыйлабасаң, бирөө сени сыйлабайт да. Даже ошол качествода мени бирөөлөр сыйлашы мүмкүн. Мисалы үчүн, бул ушундай адам деп сыйлашы мүмкүн да. Мени билбей туруп. А бирок сырттан караганда мени көбүн эсе бандай, өтө бандай өзүн сүйгөн бандай высокомерный көрүшөт экен да. А мен андай эмесмин да. Мен өтө карапайыммын. Өзүмчүл дегендеги кандай жапырат элеңиз? Эгоист какой-то ар бир адамдын какой-то бир процент эгоизм бар. Биринчи кезекте өзүн ойлош керек. Өзүн ойлойт любой адам. Өзүнүн выгодасын ойлойт. Ойлобойт деген адам жок да, мен ойлойм. Андай адамдар жок. Жок, Эми сиз сүйүп көрдүңүз беле? Сүйүүнүн түрү бар экен, бирок баягындай баш оту менен кирип, андай өлөм, жеттем деген нерсеге чейин бар элек. Влюбленность деп коет. Бул Кимди сүйбөсүз? мектепте болгон биринчиси. Ал вообще эле сүйдү эле эмес экен, ойлосоң. Андан кийин университетте болду. Андан кийин жашоодо болду. Анан мына экс жеңиң болду. Анан банда элдердин сүйүүсүн карап отурсаң, бар экен да сүйүүч. Бирок чанда. Чанда, бирок ишенесиз. Бирок ошондон кийин ишендим да, потому что несмотря ни на что, человек просто любит другого человека. Азыр жеңем деп айтып калдыңыз. Үй бүлөңүз тууралуу Дайырбек эч айтпайсыз да, эмне себептен? Мен ушуну ката кетирген экем. Себеп дегенде той кылганда, элге жарыя кылып, эл ошону күткөн экен деп ойлогон экем да. Көрсө эл сенин арманда болгонуңду эле күтө берет экен, бактылуу болгонуңду эле күтө берет экен да. То есть элге бандай счастье любит тишину дейт. Кыргызчасы кандай болуп калат билбейм. Ошол нерсени мен үйлөнүп атканда түшүнбөпмүн да. Азыркы жашоомдо бандай элге айтпай, даже ошол эле жакын сахналаштарыма жеке жашоомо айтпайын деп чечтим да. Себеп дегенде тынч жашасаң алыска кетет экенсиң. Анан баягы жар салып мына деп полностью элдин баарына көрсөткөн бул туура эмес экен. Мисалы, балаңыз менен катнашып турасызбы? Көрүшүп дегендей. Акыркы жолу мына граница азыркы учурда Орусия жергесинде. Акыркы жолу мына мартта Москвага барып, балам менен зоопаркта бала багыш деле кыйын экен, чын-чынына келгендечи. Бир күн кечке көтөр дейт экен. Зоопарк, Москванын зоопаркы кичинекей эмес экен да. Аябай чоң экен да. Бул жагына көтөрөм, бул баспайм дейт. Депчи. Характери бир аз өзүмдөй экен. Көкпетирак экен, анан ошого бир күн кечке көтөрүп жүрүп баа бердим да. Бала багыш деле кыйын экен. Бабалардан калган баалуу мурас, эркиндик. Кыргыздар бөлүнүүгө, улутка, улуу журтка жарака кетирүүгө жол берген эмес. Байыртан кыргыз бардык кыйынчылыктарды бир болуп жеңген. Урпактарга улуу журт улаш үчүн бир бол. Эми ошол бир аз орой суроо, бирок ар бир адам өзүнүн жашоосун анализдейт да, туурабы? Туурабы, мисалы, мен ушул нерсени туура эмес кылып турмун, же ушуну туура кылып турмун деп. Ушул ажырашууда сиз эмнени туура эмес кылдым деп ойлойсуз? Бул жерде бири-бирибизди түшүнбөй калдык. Не сошлись деп коет орусчасы. Бири-бирибизге төп келген жокпуз. Себеп дегенде бул эме экен да.
сүйүшүп эле баягы ошентип жашоо эмес экен да. Көп жерден бири-бирин кечирип да билүү керек экен, түшүнүп да билүү керек экен. Ошол жерден бири-бирибизге кичине төп келбей калдык да. Мисалы үчүн көп анын кылыктары мага жакпады, менин кылыктарым мага жакпады. Характери жактан төп келбедик да. Мен орой сүйлөп коюп аттым. Ошону менен бала үчүн да жашайын деп аракет кылдым. Бирок ойлоп көрсөм, көпкө узабайт экен да андай үй бүлөлөр. Бала чоңойот экен. Андан кийин уже бирок көп үй бүлөлөр бар экен, урушуп, талашып болсо деле бири-бирин жек көрүп болсо деле жашашат экен азыркы күндөчү. Бирок мен андайга бара албадым. Ошол. Санай беремес. Бирок негизи эле интервью башталып атканда жеке жашоону вообще бербе. Ошол жерден токтотом дейчү элем. Сага баягы башында сөз бергенде өткөн телефон эми кыскача айтып коеюн деп чечтим да. Эми Мен жеке жашоону бүтүрүп. макул, качан үйлөнөсүз? Жүрөгүңүздүн ээси барбы? Бир үйлөнгөндөн кийин бир айдан кайра үйлөнгөн адамдарды таң калам да. Биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү уланып кетет экен да. Бирөөлөр мага окшош коркуп калат экен. Может мындай? Может бул мындай көрүнүп аткан мен, может мындай болсочу деп, может деген нерсе көбөйүп кетти да мендечи. Бирөө менен жакшы сүйлөшүп баштасаң эле сомнениялар башталат. Может бул ушундай көрүнүп атат мага, может бул башка деп элечи. Ошого азыр мындай идеал издеп калат экенсиң. Буга чейинки мурдагы интервьюларымда идеал адам жок, идеал болбойт да дечүм да. Бирок өзүңө төп келишкен идеал эмес, эми сага төп келген адам издеп табыш кыйын экен да. Чын-чынына келгенде. Жүрөгүңүз бошпу ошондо? Бош. Боппош. Эми банда жүрөгүм бош, мурдагыдай мурда кыйкырып, жүрөгүм баш, на деп айтчу элем. Азыр даже ошентип айткым да келбейт экен да. Потому что өзүмдү лишний раз рекламадагым келбей калды. Макул, жеке жашоону жабалы. Дайырбек, эң жаман көргөн ырчыңыз ким? Эми баягы адамды мындай жаман көрүүдөн алысмын да. Негиз барбы? Мага личный кылган отношениясынан кылган адамдар бар. Эми бар да. Бирөө эмес. Көппү? 5-6. Негизгилерчи? Просто мындай экен да, любой профессияда бандай сен көрө албай эмит бут тоскон адамдар болот экен да. Анан мен жанагы нерсени жаман көрөм, подхалимство деген. Ушундай адамдар бетиңе гүлөп, деп аркаңан шыбаган адамдарды шунчалык жек көрөм да. Анан баягы кыңырыш 40 жылда билинет дегенде, баягы бирөөгө бирөө мени шыбаганы кайра эле мага жетип келет да. И мен ошол нерсени кечирет экем да, мындай. Оюм менен кечирсем да, жүрөгүм кечирбейт экен да. Жакшы, эми сизге бир блиц суроолорум бар. Бат-баттан жооп берген аракет кыласыз. Унаңыздын баасы канча? Унам жок. Жок. Жактырган унаңыз? Азыр Камри болуп атат. Мурдатан эле Камри. Өзүңүзгө жакпаган сапатыңыз? Азыр последнее время жалкоочулук. Жалкоолук жакпайт, бир айда канча акча табасыз? Ар түрдүү болуп калат. Минимальный 1000ден жогору. Эң азы $1000. Кумириңиз? Менин определенный кумирим жок дегенмен анча-мынча адамдардын жакшы сапаттарын, качестволорун алып коет экен. Алып коесуз. Жерге түшүп кеткен тамакты алып жедиңиз беле? Көп эле жол. Көп эле жок. 3 чейин санагыча түшөр мен алып туруп жегенге аракет кылам. Базарда картошканын баасы канча? Билбейсиз? Жакшы. Алтын баштуу аялдан Бака баштуу алтын баштуу аялдан бака баштуу эри артык, бир күндө канча акча коротосуз? Азыр пандемияда кээде коротпойм деле. Действительно коротпойм. Негизи. Мындай. Көчөгө чыксам гана коротушум мүмкүн. 1000 сомдон 5000 сомго чейин. 1000 сом, 5000 сом. Кээде 0.
1000 сомдон 5000 сомго чейин ортоңку бааны алам, 3000 сом. Көрүүчүлөр үчүн ойнотуп бере аласызбы призге? Без проблем. Без проблем, Анда өзүңүзгө жаккан шарт айтсаңыз болот. Мисалы, сиз тууралуу жакшы ыр жазсынбы? Мисалы, комментарий аркылуу өзүңүз тандап аласыз. Дайыр Исмадияровго деп туруп 3000 сом өзүңүз ыйгарасыз. Ыр жазсын же мондай кылсын дегенден эменмин. Көпчүлүк учурда жашоодо ушундай выбор тандоо болуп калат экен да. Үй бүлөлөрдө эле, любой үй бүлөдө болуп калат экен. Же аялың тандашың керек, же апаң тандашың керек. Силер кимди тандамаксыңар? Силер кимди тандамаксыңар? Урматтуу көрүүчүлөр, Экөөнү салыштырганга болбойт бирок тандоо ушундай болуп калат экен. Выбор жок. Экөөнүн бирөөсүн гана тандашың керек болуп калат. Жашоо ошол нерсе калып келет. урматтуу көрүүчүлөр, эгерде Ошонун себеби менен маңыздуу кылып туруп талдап берсе ошого единица болуп калат ошондо. 3000 сом кааласа эл сомуна салып беребиз, кааласа наличный берсек деле болот. Өзүнүн жайгашкан жерине жараша. Урматтуу достор, оюнун шарты мындай. Дайыр Исмадияров эң соңку суроо берди. Эгер жашоо турмуш алып келип туруп, же апаңды танда, же аялыңды танда деген, Же болсом атаңды же күйөөңдү. же атаңды, же күйөөңдү деген Эме да, аялдарга, анан эркектерге. тандоо келип калган болсо, сиздер кимисин тандайт элесиздер жана эмне үчүн? Ошону жазып коюңуздар. Кимдики оригиналдуу жооп болсо, Дайырбек эке өзү карап тандап туруп, анан 3000 сом президент сөз берет. Дайырбек эке, сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Билем, көп жакка барбайсыз, бирок бизди сыйлап, биздин программаны сыйлап келип бергениңизге рахмат. Сага ийгилик. Мен ойлойм, мындан бияка дагы сенин андай именно ушундай Кыргызстанда интервьюер деп коет. Алар аз да. Кызыктуу кылып, элдин көрүп аткан эл дагы кошулуп отургандай кылып интервью кылыш кыйын да. Дал ушундай өнүксөң, Кудай буйрса, даже СНГда популярный болуп, Орусияны тефисин алып калышың мүмкүн. Чоң рахмат сизге. Урматтуу достор, биз менен бир болгонуңузга рахмат. Биздин каналга катталып, лайк коюп коюңуздар, биз менен бир болуңуздар. Мен Шергази Турдукулов. Көрүшкөнчө.